Казакстанда ушул жылдын 7 айында өнөр жай өндүрүшүнүн үлүшү 5,1% түздү. Профилдик мекемеден белгилешкендей, өсүү жигердүүлүгү тоген казуу жана кайра иштетүү тармактарында байкалды. Металлургия жана жеңил өнөр жай тармагы да артта калган жок. Өндүрүштүн чукул өсүшүнө рыноктогу суроо талаптардын калыбына келүүсү жана жаңы экспорттук рыноктардын ачылуусу таасир берген. Мисалы, химиялык өнөр жайда сары фосфорду иштетүү 57%га өскөн. Жылдын башынан бери 52 000 тонна өндүрүлгөн. Мындай жогорулоого ИАЭП өлкөлөрүнө жана жакынкы чет өлкөгө жеткирүүлөрдүн өсүшү түрткү болгон. До конца года планируется ввод Жылдын аягына чейин пустынная алтын алуу фабрикасын ишке кошуу жана кийинки жылы жезди өндүрүүнү 2 эсе жогорулатууга түрткү боло турган жез казгандагы темир эритүүчү заводунун экинчи мешин ишке кошуу көздөлүүдө. производства меди в следующем году. Мындан сырткары унаа куруу багытында да жигердүүлүк байкалууда. Ал азыркы тапта 16%ды түздү. Казакстанда сатылган ар бир экинчи унаа ата мекендик өндүрүш.